Маңғыстау аймагы чексиз деңизи менен өзгөчө жаратылышы бай жана тарыхы менен белгилүү. Бүгүнкү күндө батыш аймактардын нукура берметине айланган Актау шаарында туризм тармагы жигердүү өнүгүүдө. Бул жерде туризм Киреше булагы катары гана каралбаганы таң калыштуу. Бул аймак өзүнүн жашыл бактары менен атагы чыкпаса да, туристтер үчүн чындап эле ыңгайлуу эс алууну түзүүгө умтулат. Мындан 4 жыл мурун ишкер Жанна Найзабекова келечектүү долбоорду колго алып, аны акырындап ишке ашырып келет. Самым мотиватором и то, что подтолкнуло, это любовь к Каспийскому морю. Потому что на самом деле мы... Шыктандыруунун өзү. Мени ага түртүп келген нерсе Каспий деңизине болгон ашыктык. Чындыгында биз Актауга 2017 жылы көчүп келгенбиз. Жана мен көргөн эң биринчи бөтөнчү ашыктык Маңгыстау талаасынын кооздугу болгон. Деңиз менен айкалыштагы жаратылыш мени ушундай долбоорду этно-эко мейманкананы түзүүгө шыктандырды. Адамдарга жаратылыш менен бирге кантип эс алууга боло турганын көрсөттү. Аларга Маңгыстаунун табигатын бузуунун кажети жок. Аны сүйкүмдүү капсула менен дегендей, жада калса глейпинг менен баса белгилөө керек. Мальдивтердеги бархандардагыдай уникалдуу жолдорду жасоо, ал эми бархандардын дагы жыла турган касиети бар. Алардын өз табияты болот. Биз болсо табият менен айкалышта жашап, эс алууга боло турганын көрсөткүбүз келет. Мени шыктандырган ошол болду. Да, у них тоже своя природа. И мы хотим показать именно, что можно жить и отдыхать в гармонии с природой. Вот это и вдохновило меня. Үй бүлөсү менен Алматыдан Актауга көчүп келген Жанна да шаардын кооздугунан жана сүйкүмдүү деңиз жээгинен экинчи деми ачылгандай сезилген. Дал ошондо анда ички туризмди өнүктүрүүгө салым кошуу демилгеси пайда болгон. Алматылык мегаполистин ызы чуусун, тыгындарын жана чексиз ызы чууларын Актаунун таза деңиз желине жана байыркы Каспийдин толкундарына алмаштырган. Эң башкысы деңизге болгон сүйүүсү аны ошол чечимди кабыл алуусуна түрткү берген. Анткени ошол кезде деңиз жээгинде гана чыныгы укмуштуудай долбоорлорду ишке ашырууга болот сезген. На самом деле это креативная идея. Чындыгында ал креативдүү демилге. Мен өзүм туризм тармагында иштеген эмесмин. Менин адистигим мунай газ багыты. Менин адистигим өндүрүш, эркек адамдардын кесиби. Бирок мага ошондой тең салмактуулук жетишпей жаткан. Ал эми эргүү алуу үчүн эмнеге ушул сулуулуктуу туризмди, атап айтканда Маңгыстауну өнүктүрүүгө болбосун деп ойлодум. Актаудан болгону 30-40 мүнөттүк жол жүрүп деңиз жээгинде катар тизилген бир нече апакай болгон глэмпингтерди жана капсулаларды көрө аласыз. Көз алдыбызга өзгөчө кооздугу, оригиналдуу дизайны менен алыстан туруп көңүлдү бурдурган өзүнчө дүйнө ачылган сыяктуу болот. Бир кездерде Каспий деңизинин жээги көптөрүнө кум менен бархандар ээлеген жердей көрүнсө, азыр болсо бул жерде жашоо кайнап жаткан кези. Бир кездерде чөлгө айланып жаткан мейкиндиктер бүгүнкү күндө өзгөрдү. Буга чейин свет, газ жок болгон жер азыр болсо түнкүсүн түрдүү түстөр, жарыктар менен жалтырап, баарына жымжырттыктар тоолайт. Ага чейин Жаннанын бизнеси мунай тармагында иштеген. Бирок анын чыгармачылык башаты тынчтык берген эмес. Ал элге пайдалуу бир нерсе жасагысы келген. Ошентип Жанна тайманбаган. Бул жерде адаттан тыш эс алуу жайын түзүү деген кадамга барууну чечкен. Долбоордун өзү да, анын аталышы да деңиз жээгинде жаралган. Вы знаете, на самом деле столкнулись мы со многими моментами. Билесизби, чындыгында биз көп учурларга туш болдук. Бирок ушул долбоор үчүн Алматыдан архитектор чакыргам. Жалган Куран айы болчу. Жалган Куран айында катуу шамал согуп турган. Бул жака учуп келгенде жол жок, бархандар гана болгон деп айтты. Биз ал жака машинаны калтырдык. Анан билесиңерби, Нивага олтуруп бархан аралап объектке жөнөдүк. Нивадан түшкөндө мээси иштебеген аял, аны жасап эмне кыласың деп айтты. Мен болсо кандай сонун экениңизди карачы деп турдум. Чындыгында мени ошол шыктандырды. И когда вышел, он сказал: сумасшедшая женщина, это нереально. Я говорю: слушай, ну ты посмотри, какая красота здесь. Ошентип ал долбоорду жасады. Анткени мен ага ушундай ысымды бердим. Ал өкүм сүрүп кетиши керек. Ал ысым өмүр эле. Ошол ал мени колдоду. Мен ага мага карачы, өө кылып бер дедим. Ал болсо ошол тоголукту жана концептти жасап чыкты. Ошол учурда мен ага бир дагы бетон, асфальт болбосун, баары жеңил конструкция болушу керек деген тапшырма бердим. Элдерге басканга ыңгайлуу болсун деп, кум менен баспай жол болушу керек дегем. Никакой не бетон, не асфальт, а все должно быть легкие конструкции на сваях, чтобы людям было комфортно ходить не по песку, а именно по дорожкам.
Ишкердин айтымында жээкке жаркыраган айнек имараттарды тургузгандан көрө табигый материалдардан глэмпинг аянтчасын түзүү алда канча маанилүү болгон. Анткени анын өзүнүн өзгөчө мааниси бар эле. Мекенге болгон чексиз сүйүү, тарыхты урматтоо бул демилгенин ишке ашырылышына ишенимди бекемдеди. Глэмпинг аянтчалары көчмөн маданияттын символу болгон боз үй түрүндө жасалган. Ичинде жайлуу жашоо үчүн керектүү нерселердин баары бар. Эшикке чыгаарың менен анын алдында шаардын дубалдары жана кысып турган асман тиреген имараттар эмес, тынчтык жана бейпилдик тартуулаган пейзаж пайда болгон. Чексиз кум менен кенендик, көз алдыңызда чексиз деңиз жана көз кыйрың жетпеген талаа. Все начинается с любви. Мен ар дайым баарын көчмөндөрдүн кызымын, көчмөндөрдүн небересимин деп айтып келем. Баардык демилгелердин башкы демилгеси, генератору мен. Бирок укмуштуу долбоор артында кесипкөй команда турат. Мен команда чогултуп ушундай демилге бар экенин айткам. Команда дайыма колдоп кетти. Такая идея, команда всегда поддержала. Самое главное подать. Эң негизгиси демилгени сунуштоо. Аны сизди колдой турган жана демилгеңизди туура алып бара турган адистерге бериңиз. Твою идею. Бул заманбап долбоорду чыгармачыл жана кесипкөй команда ишке ашырды. Анын үстүндө тажрыйбалуу архитекторлор, дизайнерлер, куруучулар, адистердин бүтүндөй командасы иштеген. Учурда бул жерде 40 кызматкер эмгектенет. Алардын бул жерде туруктуу жашоосу комплекстин күнү түнү иштөөсүнө шарт түзөт. Шаарда жашагандар үчүн транспорт каралган, ыңгайлуу иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ал эми тажрыйбалуу тармактык адистердин тартылышы ишти туура жолго салууну шарттаган. Мен Сердар деген кесипкөй башкаруучуну ишке чакырдым. Ал Түркиядан жана ал мейманкананы башкарат. Мен ишти кесипкөйлөргө бериш керек деп ойлогом. Ал эми биз стратегиялык жактан алдыга кадам ташташыбыз керек. Я из Турции, уже 15 лет в Казахстане живете. Я 30 лет отельер, у меня опыт очень большой. Мен Түркиядан болом. 15 жылдан бери Казакстанда жашайм. Мен олуттуу тажрыйбага ээ ательермин. Көптөгөн мейманканаларда иштедим, кеңештерди бердим. Мага бул жерде иштөөнү сунушташты. Мен аны ынтызарлык менен кабыл алдым. Анткени ал чындыгында эле Казакстандын туризми жана өзгөчө Актау шаары үчүн уникалдуу долбоор. Бул жак абдан популярдуу. Андыктан биз премиум кызматты жана мейманкана бизнесинин эксклюзивдүү форматын сунуштайбыз. Азыр бизде 10 капсула жана 10 глэмпинг бар. Мындан тышкары ажайып кооз ресторан иштейт. Анан дагы бул жердин деңизи да кереметтүү. Жакында дагы 10 глэмпинг жана 4 бассейн курууну мерчемдеп жатабыз. Жалпысынан жатагаса Түркияда теңдеши болбогон заманбап туристтик комплекс салабыз. Бизге буга чейин 50 миңден ашык мейман келсе, быйыл 40 миңге жакын турист келет деп күтүп жатабыз. Вот такой комплекс, ни Азия, ни Турция такой нигде нету. У нас гости больше, чем 50 тысяч был. Это год мы тоже ждем около 40 тысяч человек туристами здесь. Кесипкөй команданы түзүү бизнестеги эң натыйжалуу ыкмалардын бири. Жанна туура чечимди бир топко чейин изденди. Анын ишеними жана чынчылдыкка негизделген умтулуусу толугу менен акталат. Формирование команды, специалисты. Команданы түптөө, команданын адистери. Ал бизде тез эле чогулуп калды. Биздин куруучулар командасы дагы чындап эле кесипкөй. Ишенимге келсек, мен ар дайым баары ишенимден башталат деп айтам. Башкаларга ишеним жана урматтоо менен баштоо керек. Нужно начинать с доверия, доверия к другим и уважения. Жанна Найзабекова бизнес ачууда өз алдына дароо эле эл аралык деңгээлге чыгуу деген максат койгон. Кирешесин кайра инвестициялоо менен ал Грузияда дагы ушундай эле эс алуу жайын ачууну болжолдоп жатат. Ал эми азыр болсо Астанага жакын жерде дагы бир эс алуу жайын иштеп келет. Ал дал ошол комплекс бардык эс алуу аймактарынын ичинен эң жакшы натыйжаларга жетишет деп эсептейт. Ишкер мындан тышкары Шымкентте дагы жаңы комплекстерди ачууну мерчемдөөдө. Ошол эле учурда ар бир комплексте эс алуунун баасы аймактын экономикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен эсептелип чыгат. Мы развиваемся в Чимкент, нас пригласили, и мы планируем сделать тоже. Шымкентте өнүгүп келүүдөбүз. Бизди чакырышты. Андыктан дал ушундай эле эко-этно мейманкана жасайлы деп жатабыз. Капсула жана глэмпинг коюп, ал жерде дагы тоолору абдан кооз. Ушундай эле этно мейманкана болот. Кызыктуу, ал жакта бадам суу сактагычы бар. Азыр ал жерге көчөт отургузууну мерчемдеп жатабыз. Жүзүм талаасын нуктап, шарап менен алектенип, багыт ала турган жактар бар. Мындайча айтканда, көптөгөн долбоорлор бар. Стратегически
Астана болсо стратегиялык анын үстүнө иштөө менен элекпиз. Дагы эле план түзүп жатабыз. Анткени ошол Астана долбоору абдан уникалдуу болмокчу. Анан дагы ошондой эле Алматы облусунда да жасагыбыз келет. Ошондой эле кызыктуу мейманкананы Батыш Казакстан облусунда дагы ишке ашырсак дейбиз. Ал жерде да абдан кооз жаратылыш бар. Очень красивая природа. Маңгыстауга саякат долбоору Казакстандын туризмин өнүктүрүүнүн дагы бир жолу. Ал биринчи кезекте чет элден келген меймандар үчүн иштелип чыккан. Программанын алкагында туристтерди аэропорттон тосуп алып, глэмпингге жайгаштырат жана экскурсияларды уюштурат. Меймандар болсо аймактагы Боз Жыра, Бекет Ата сыяктуу кооз жерлерге барып, Маңгыстаунун тарыхый жана руханий мурастары менен тааныша алышат. Казактын улуттук баалуулуктарына өзгөчө көңүл бурулат. Этникалык ресторандар, салттуу тамактар жана чет элдик мейманканаларга тартылуучу казак калкынын мол келген дастаркону. Путешествие по Мангыстау — это на самом деле настолько уникальная природа. И Аэропорттон тосуу Маңгыстау боюнча саякаттоо чындыгында эле кайталангыс жаратылыш. Мен Бекет Атага, Боз Жырага барганда канчалаган керемет жерлер бар билесизби? Бул жакта 362 Олуй ата болгон. Ушундай кооз, кайталангыс жерлер бар. Анан ушундай кооз жерлерге барганда сонун демилгелер ойго келет. Ошого жараша азыр биз топтомдорду иштеп чыгуудабыз. Анын баарын чет өлкөлүк меймандарга көрсөткүбүз келет. Travel to Маңгыстау деп аталган топтом жасап, ал дегенибиз 3-4 күндүк сапар. Ушундай этникалык стилде отелге алып келишет. Тиешелүүлүгүнө жараша Бекет Атага, Боз Жырага алып барып, Маңгыстаунун кооз жерлерин көрсөткөн гид беребиз. Кийинки күнү сага спа комплекс берилет. Башкача айтканда толугу менен эс алуучу релакс сунушталат. Биздин мончолор менен спаны да көрсөтөбүз. Анан кайра эле аэропортко чейин узатып коюшат. Ошондон улам биз ошол топтомду ишке киргиздик жана баарын Маңгыстау облусуна келип кетүүгө чакырабыз. Бул жерде укмуштуудай кооздук бар. Биз карта иштеп чыгабыз. Меймандар болсо кайда баргысы келгенин өздөрү тандашат. Биз транспорт жана гид уюштурабыз. Жөн эле саякат эмес, мейманкана менен бирге коштоо аркылуу Маңгыстаунун кооздугун көрсөтөбүз. не просто поездка, а мы показываем красоту Мангыстау, что можно ее, сопровождение вместе с отелем. Так. Жайкы сезондон тышкары ишкер меймандарга күзүндө дагы кышкысын дагы ыңгайлуу эс алууну сунуштоо ниетинде. Мы хотим показать, что можно отдыхать круглый год. Биз жылы бою эс алууга боло турганын көрсөткүбүз келет. Биздин кыш анчейин суук эмес. Демек жылы бою келүүгө болот. Маңгыстауну кыдырууга да мүмкүн. Баардык кооздуктарды көрүп, күзүндө туристтер көп келет. Кышында дагы бул жака эс алууга келүүгө болот. Приезжают, и в зимние тоже также можно приехать сюда отдохнуть. Кумдуу Талаа өлкөбүздөгү биринчи туристтик жайына айланганына өзүбүз да күбө болдук. Бул комплекстин аймагындагы амфитеатрда казакстандык эстрада жылдыздары да концерт коюшат. Анын баардыгын кесипкөй болгон ивент менеджерлери уюштурушат. В октябре 23 года мы открылись, но это было технически. Биз 2023 жылдын 7 айында ачылдык, бирок ал техникалык ыргакта болчу. Анткени ал кандай болоорун билчү эмеспиз. Маңгыстауну, Актауну эко-этникалык эс алуучу катары кабыл алышабы? Анткени ал кантип эс алуу керектигин көрсөткөндү. Сунуштаган стандарттуу эмес чечим болгон. Команда мени колдоду. Когда мы открылись, у нас, конечно, первый год не было такого большого дохода, но сейчас, на втором годе, то есть 23-й год, это был технически, понимаете, много что мы прошли. Албетте биринчи жылы бизде анчейин деле киреше болгон жок. Бирок азыр экинчи жылы, башкача айтканда ал 2023 жыл болчу. Биз көп нерседен өтүп кеттик, электен да өттүк. Кызматкерлер келгенде биз кадрларды караганда ар кыл учурлар көп болду. Мен үчүн ал биринчи тажрыйба болду. Бизнес в сфере туризма для меня это было очень интересно. С этого мы
Первый год, наверное, скорее всего, не зарабатывали, скажем так, а смотрели, учились, скажем, да, это был опыт. Ал тутумдун жалпысынан кандайча иштээрин түшүнүү тажрыйбасы. Мейманкана бизнеси кандай иштейт? Бизнес чөйрөсү мен үчүн кызыктуу болду. Ошондон улам биз биринчи жылы анча көп таппасак керек. Составляет приличным. Сезон, я хочу сказать, у нас прибыль хорошая, потому что сезон у нас очень хорошо идет. То есть вне сезон у нас... Караштырып үйрөнүп жаттык. Ал деген тажрыйба болду. Азыр болсо ошондо орун алган бардык учурларды түшүнүп, биз 2024 жана 2025 жылдагы кирешебиз олуттуу болду. 5 миллионов, ну это умножьте, у нас сейчас 20, да? Сколько у нас сейчас приходит. Плюс у нас есть ресторан, пляж, ну и как бы в принципе доход нормальный сейчас. Ички туризмди өнүктүргөн жергиликтүү ишкерлерге облустун ардактуу органдары тарабынан да алгылыктуу колдоо көрсөтүлүүдө. Белгилей кетүүчү жагдай, быйылкы жылы президенттин Маңгыстау облустунда туризмди өнүктүрүү боюнча тапшырмасынын алкагында өкмөт 2025-2029 жылдарга Маңгыстау туристтик аймагынын өнүктүрүүнүн комплекстүү мерчемин бекиткен. Андан улам чакан жана орто бизнес өкүлдөрүнө да кошумча жоопкерчиликтер жүктөлөт. Ооба бизге акимчилик колдоо көрсөтүп келет. Бизге жол салып беришти, асфальт төшөштү. Ооба колдоо бар, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Биргелешип иш алып баруудабыз. Акимчилик бизди колдоп жатат. Актау порт шаарында туризм өнүктүрүүгө басым жасалган олуттуу өзгөрүүлөрдүн башаты десек болот. Актау өзүнүн кайталангыс жаратылышынан тышкары өзүн улуттук демди жана маданий салттарды бекемдеген иш-чаралар өткөрүлүүчү шаар катары да ишенимдүү түрдө жарыялай алды. 2025 жылы башкача айтканда быйыл Актау түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган. Ошондой эле жалган Куран айында бул жакта Түрксой уюмуна кирген өлкөлөрдүн маданият министрлеринин жыйыны өттү. Ага катарлаш жаңы туристтик аймактар, деңиз порту, стадион, драйинг паркы, жээкти жакшыртуу сыяктуу долбоорлор баскыч менен ишке ашырылууда. Ички туризмде эле меймандардын саны 500 миңден ашса, чет элдик туристтердин саны 150 миңден ашуусу күтүлүүдө. Мындай өзгөрүүлөр албетте аймактын жашоочуларынын өздөрүн да шыктандырып келет. Сама вот эта концепция глэмпинга мне нравится. У основателя этого места очень... Мага ушул жерди негиздөөчүнүн глэмпинг концепциясынын өзү жагат. Ал руханий жактан абдан сабаттуу адам көрүнөт. Анткени анын ар бир курулушта жан дүйнөсү сезилип турат. Жада калса глэмпингдин кире беришинде аялдын айкели коюлуп айналайын деп жазылган. Айналайын деген сөз ушунчалык терең. Аны менен айланаңыздагы дүйнөнү айткысы келет. Жөн гана карап, анын баарын көрүп ал. Сен бул жерде этникалык белгини, этносторго кандайдыр бир кол тийгизүүнү сезесиң. Глэмпингдер мага түндүктүү боз үйүбүздү эске салат. Биз бул жака дайыма келип балдарыбыз үчүн эс алабыз. Казакстанда да ушундай жакшы эс алуу борборлорун көрсөтөбүз. Казакстанда да керемет жерлер бар. Даже вот глэмпинги, они вот немножко напоминают наш шанграк, нашу юрту. Очень красиво. Мы всегда приезжаем, отдыхаем ради детей, показать им, что и в Казахстане можно так хорошо отдохнуть. И в Казахстане у нас есть такие прекрасные места. Биз бул сезонду толугу менен жаптык. Жайкы эс алууга сатуулар дээрлик 95% аяктады. Бул жерде тимбилдинг өткөрүүгө болот. Эң башкысы биздин пляжыбыз бар жана ресторандарга туристтер гана эмес, жергиликтүү тургундар да келишет. Сезон кызуу учурунда меймандардын болжол менен 25-30% чет өлкөлүктөр. Андыктан биздин кызматкерлер англис жана түрк тилдеринде эркин сүйлөйт. Ал бул бизнеске кокусунан келген эмес. Бала кезинен бери жанына үй бүлөлүк бизнес менен алектенип, ата-энесине жардам берчү. Ал эми бүгүнкү күндө ал үй бүлө үчүн чыныгы колдоо болуп саналат. Ишкердиктин жана заманбап көз караштын аркасында үй бүлөлүк бизнести таптакыр башка деңгээлге алып чыкты. Жаңы демилгелерди сунуштады, заманбап технологияларды киргизди жана аны кеңейтүүнүн демилгечиси болду. Анын негизги максаты жөн гана бизнес жүргүзүү эмес, үй бүлөлүк абройду бекемдөө жана келечек муундарга мурас болуп кала турган бизнести өнүктүрүп берүү. Ал көчмөн ата-бабаларындай эле. Ошол бул максатка ишенимдүү кадам таштоо үчүн өжөрлүккө жана талыкпаган эмгекке таянат.